Жолдорду казып аткан Мох көчө, Бакай көчө, могу сууларды казып атканы ким көзөмөлдөп атат ошону мага айтпа. Управдиланын атайын технадзору бар. Болот деген киши. Сетик жерден жөө бассаң дагы бутуң сынчыда экен. Азыр мына мен ошолордун турбаларын ташып берип атам. Ай, молар нормальный көмбөйсүңөр десем, нормальный эле көмүлүп турбайбы дейт. Эмне, чекеге согуш керекпи? Жош жерге мурду менен Сокпойт белең ошо жер. Айтсын беле? Соттой дейбиби? Прям как за человека сыйласа. Ошону бир киши көзөмөлдөп, ошо управдиланга кагаз жазып же бирдеме кылып туруп, бул көчөлөр түздөп, нормальный казгандан кийин нормальный кайра кетсе, Көчөлөрдү түздөгөн боюнча булардыкы казылган жерлерди түздөп бериш керек. Но бирок күзүндө булардын финансысы бөлүнбөй калган. былтырдан бери зарплата алалы экен. Анда эле түшүнсө. Азыр могу келаткан жумада 3-чү же 4-чү күнү теги технадзор келет. Именно ушул маселе боюнча кеткен, ГСМ боюнча. Тияка киргизип, управдила бул биздин айлык мөттө кичинекей эмес да, бул Кыргызстан боюнча карайт да. Аяктан акча бөлдүрүш кыйыныраак да. Анан ошону бөлдүргөнү кеткен. Бөлүнүп келсе салат. Жолдун ортосунда ошону дагы бир көзөмөлгө алып койсоң. Люк жолдун ортосуна түшүп атат. Бул боюнча нааразычылык болуп былтыр көтөрүлгөн эл, билесиңер да. Но бирок проектиде ошондой чийилгенден кийин жолдун ортосундагы боюнча эле калат деген. Себеби дегенде быйыл таза суу менен канализация бүтсө, кийинки жылдан баштап асфальт иштери башталат да. Башталганда жолдун немеси өрүүнү көтөрүлүп, Караколого кирип баратканда деле трассанын ортосунда турбайбы? Ошол өрүүндө асфальт басылат деп түшүндүргөн да бизге. Ишине чыдай элеми? Ошондо кандай Жок, ладно, ишиңерге Суу чыгат да, главный. Неге Караколдун люктарын тебелеп эле өтөтпөйсүңөр? Асфальт куюлганда түздөлүп эле кетет да. Асфальт басылса баары. Люктар бар, турат. Арада эгерде бирөө алып салса жаман да. Жолдун кышыгына чыдайт. Араптын суусун божоруп койгула. Араптын суусунда 5-6 жеринде жазык бар да. Но бирок ошол боюнча да баягы группада обсуждение кылып атасыңар. Мен кабыл алган эмесмин. Мен жаңы келгенде бүткөн, бирок кабыл алынган эмес. Бирок ишке берип атабыз. Азыр 6-7 жеринде жарык бар го, я? 5 жер. Шарка эптеп эле жамбагым